өсүмдүк майын колдонуп келебиз да, көбүнчө ошо рафинированный май, транс жырларды, транс майларды колдонуп келебиз да. Анан организмге көп зыян болуп, көп онкологиялык оорулар болуп жатат да. Бирок ошолорду алдын алуу максатында бизде өзүбүздө жакшы май өндүрүлөт экен да, Таласта. Анан ошол боюнча кенен ушу иним, Адилет иним тааныштырчы. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, ардактуу мекендештер. Биздин өндүрүп жаткан майыбыз жөнүндө кыскача айтып кетейин. Бул Сафлор майы, 100% составы Сафлор, оригинал, мына коюлугун өзүңүздөр дагы көрсөңүздөр болот. Бул эмнеге пайда? Жөнөкөй май менен айырмасы эмне? Бул биринчиден онкология ооруларынан сактайт, жүрөк ооруларынан алдын ала көрөт, иммунитет көтөрөт. Жана ошондой эле эң башкысы линолевая кислота деген зат ушул Сафлор майында камтылган. Ал ошону спортсмендер жакшы билет, көп ичет, алар адамды арыктатат. Анан кийин неме жыр кылбайт. Баасын айтпачы. Баасын оптовый баасы Бишкек шаар ичи 135 сом. Задымление канча градустан башталат? Аны такташ керек. Такташ керек. Аны такташ керек. Негизи ошол эме лабораториядан чыккан жыйынтык бар. Азыр менин колумда кагаз жок болуп туруп, бирок лабораториядан чыккан, пищевая лабораториядан чыккан протокол бар. ЭАЗСтен алган декларациябыз бар. 5 мамлекетке сатканга уруксат кагазыбыз бар. Ошол туугандар алып дамытып көрүңүздөр. Иштешебиз деген адамдар менен эмебиз ачык. Туугандар өзүбүздөн чыгып жаттыр, Таластан чыгып жаттыр. Анан ушул май бардык ушул дүкөндөрдө, Бишкекте жада калса ошо бизден чыккан продукция болуп, чет өлкөгө да экспорт кылып турса дагы кандай сонун болор эле. Ушул баштап атат ушу бизнесчи туугандар. Биз мындай ушу башына туруп, ушу колдоп, Алланын ыраазычылыгы үчүн деп, ушу жигиттер өнүксө, биз да өнүгөбүз да турган, Алла разы болсун. Булар өнүгүп байып кетсе, киного спонсор болосо да туурабы? Иншалла, иншалла. Ата мекендик өндүрүштү колдойлу туугандар, келиңиздер. Дамытып көрүңүздөр. Үйдөгү кожойкелер, ашпозчулар, достор, мынакей. Өзү өсүмдүк май, ушул өзүм дагы мындай хобби ашпозчулукта мен аябай жакшы көрөм да, тамактар жасаганда, плов жасаганда, керек болсо шашлык, маринадка кошом да негизи майларды. Анан дүкөндөрдөн оливка майын, же болбосо ушул чыныгы нукура май издегенге аракет кылам да. Алар кымбат. 400 сом, 500 сом литри. Зыгыр май ушондой турат, кымбат турат. Андан сырткары зайтун, толтура майлар бар негизичи. Оливка майы аябай мындай басымдуулук кылганчы. Анан негизи суу майды минтип деле даамдап көрөм негизичи. Жыттап, жыты кадимкидей семечка жыттанып атат. Нукура даам жыттанып атат, анан даамда көрөт. Бисмилля. Майлуулугу коюу. Пловко өтө катуу болот деп мен ишенем да, мончо. Майды, как говорится, разбираюсь. Ошондуктан силерге тамак жасап бүткөндөн кийин дагы бир үйдөгү келинчек көргөндөн кийин дагы өзүнчө бир видео чыгарам. Көрүп эле майлуулугун, кебетесин көрүп, анан баасы да 130 сом экен туугандар. Ден соолукка карайлык, анан ата мекендик өндүрүштү колдойлук.